Jahildik oorusу oorу болот экен да. Бул жахилдик деген аңкоолук, бул оору экен да. Бул жахилдик оорусу 4 түрлүү болот экен дагы. Бирөөсү дарыласа болот экен дагы, үчөөсү дарыланбайт экен. Демек, адамдарды мындайча айтканда 4 түргө бөлүп атат да, 4 класска бөлүп атат. Ошол 4-өсүнүн 3-өсү бирөөсүн гана дарыласа болот экен да, 3-өсү ошомойдон кетти экен, өлдү экен да. Ошондуктан Кудай Таалам ошондойлордон кылбасын бизди. Биринчиси, бирөөсү гана дарыласа болот, аны дарылап оңдосо болот. 3-өсүн дарылаш мүмкүн эмес. Ал уже жанагы рак сыяктуу экен да. Болду, сага жармаштуу, сени алып биретоло Кудайга бир жакшы бир кул болуудан сага тосук кылат экен. Эми, ва аммаллади ла якбал, ошол кээ бир адамда ошондой бир аңкоолук, билимсиздик, жахилдик болот дейт. Бирок бул дарылоону кабыл кылбайт. Адам дарылап болушу мүмкүн эмес. Бул кандай десе, биринчиси man kana sualuhu wa i'tiradu an hasadin wa bughdin. Бирөө сенден бир маселени сурап атат. Бирок сураганы менен сенден бир нерсени үйрөнөйүн деген максатта эмес. Ичинде сени көрө албай өрттөнүп турат. Же болбосо ичинде сени жек көрүп турат. Азыр ушундай кээ бир абалдар болуп калат да. Мисалы үчүн кээ бир адамдар бир молдокеден, же бир устаздан, же бир дамладан келип, оозунун учу менен кара күчкө маселе сурай берет. Бирок ичинде ошо кишини жек көрөт. Негедир жакпайт көңүлүнө. Баа кыргызда айтат го, жылдызы келишпейт да. Эгерде кимде ким бир молдодон, же бир устаздан, же бир аалымдан бир маселени сураганда, ошону кээде адамдар сураганда бөлүнөт экен. Өзү негизи адамдан бир нерсени сындап сураса, кээде биз чындап биле албай, акыйкатын билейин, Алланын өкүмү кандай экен деп шариятты үйрөнүшүн сурайсың. Кээде болсо сынап сурайт. Мисалы үчүн көпчүлүк учурда кээ бирөөлөр жашыраак бир толуп илимдер келип калса, аксакалдар сынай берет. Акырын балам айтып койчу, бул кандай эле деп өзү мурун чоң молдодон угуп алган да. Тиги баланы анан сындырып коюш керек болот, жаш балдарды. Ушундай көп болот. Кээ бир аксакалдарда. Өзү негизи шариятта сынап суроого бир учурда гана уруксат берилет. Качан дегенде, баладан экзамен алган устазга гана. Же болбосо бир молдо, мечитке имам болоюн деди, атайын комиссия түзүлдү, экзамен алыш керек. Ал чындап эле илим барбы? Имам болууга татыктуу, татыгы жокпу? Татыктуу эмеспи? Ошол сүрөттө гана атайын түзүлгөн комиссия ошол адамдардан сынап экзамен алса болот. Атак жөн эле бирөөнүн билими, тигинин билимдүү экен же бул билимдүү экен же тиги молдо билип айтат бекен же бул молдо кимиси билимдүү экен деп экөөнү сынаш үчүн кээде сурайт. Андай кылбаңыздар. Эгерде кимде ким андай кылса, бул эки жүздүүлүк болот. Бул арам. Молдону билет бекен, билбейт бекен деп сынап сураса арам. А бирок өзүңүз чындап билбей жатасыз, акыйкатты билгиңиз келип атат. Анда сурасаңыз, бул илим болот, бул билим болот, бунун үчүн соо боласыз. Эми кээде адамдар ушундай экен, бирөөдөн сурайт, бирок ичинде аны жек көрөт, жаман көрөт, негедир өзүнөн өзү жек көрөт да, бирок сураганда да андай кекетип, жек көрүп сурайт. Мындай адамды эч качан дарылап болбойт дейт да. Сен канчалык буга Куран менен, хадис менен, тафсир менен жооп берсең деле, бул сенин айтканыңды кабылбайт. Тетте мунун сага болгон жек көрүүсү огош бетер күчөйт дейт. Ошондуктан кээде бул молдо киши деле мындай сурап аткан адамды мындай байкап көрүп, мындай чындап ыхлас менен бир нерсени үйрөнгүсү келип атабы, же сынап сурап атабы, же нар жагында бир күйүп турган, сени берген бир жек көрүп турган бир себеби барбы? Кээде болуп калат экен. Эл болгондон болот экен, журт болгондон болот экен. Эгерде нар жагында сени көрө албай, сага ич тардык кылып, же сага бир ич күптүлүгү бар да, ич күйдүгүлүгү бар. Анан келип туруп бир нерсени сурап аткан болчу болсо, ага тим эле кайран аят, кайран хадис ага. Ага жөн эле биле албадым, таксырда эле кетип калган оң болот дейт да. Сен ага канчалык аят хадисти айтып далилдеген сайын, анын ичинен өрт болуп, анын хасады күчөйт экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз хадисте айтат: "Ал-хасаду яакулул хасанат кама таакулун нар ал-хатаб" дейт. Баягы
бул көрө албастык, ичи тардык адамдын кылган соопторунун барын күйгүзүп жок кылат, кудум отунду күйгүзүп жок кылгандай дейт да. Отунду күйгүзүп жок кылгандай биздин кылган сооп амалдарыбызды бирөөгө болгон ичкүйдүүлүгүбүз, ичи тардыгыбыз же жек көрүүбүз күйгүзүп жибериши мүмкүн экен. Ошондуктан биринчи маселе ушул. Бул шакиртин айтып атат да, эгерде бирөөнүн сени жек көргөндүгүн байкап калган болчу болсоң, анан ал сага суроо берип атса, ага кооздоп аят хадис менен далил келтирип жооп бергендин кереги жок. Анткени жооп берсең, ал сага огош бетер душмандыгы күчөйт, андан пайда келбейт. Эми мындай адам менен кандай дарыласак болот десе, мындай адамга эң жакшысы жооп бербей койгон жакшы. Алла Таала Куранда мындай дейт экен: мындай оорулуу адамдарды суроосуна жооп бербей, ошо оорусу менен таштап койгонуң жакшы, баягы жарасын тырмабаш керек экен да. Аллах Таала Куранда айтып атат: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим, фа'арид амман тавалла ан зикрина ва лам юрид илля ал-хаятад дуnya." Пайгамбар ушинтип айткан экен да. Бизди зикир кылуудан жүз бурган адамдардан сен да жүз бур, алардын максаты дүниөнү гана көздөө. Дүниөлүк бир максаттарга жетүү болгон адамдарга сен да көңүл бөлбө деп. Демек, биринчи жахилдик оорусу өзү билбейт, анан сага атаандашып алган. Азыр ушундай таксылар көп да. Өзү намаз окуйт, 5 убакыт намаз окуйт. Мечит, медресе көргөн эмес, медреседе таалим тарбия алган эмес, бирок өзүнчө эле бир чоң молдого атаандашып алган. Анын каталарын оңдоп, астагфирулла, мына молдону укпаш керек, бул молдону анчыш керек, минчиш керек деп өзүнчө эле олия болуп алган да. Өзүнчө эле алым болуп алган. Бирок өзү медресе көргөн эмес, устаз көргөн эмес. Мындай адамдар келип, сага келип, анан ошол маселени сурап калса, ага жооп бербей койгоң жакшы. Жооп берсең, жөн эле анын душмандыгы күчөйт дейт. Демек, мындай оорусу бар адамды дарылаш мүмкүн эмес. Бунун бир эле жолу ага жооп бербей басып кетүү. Экинчиси, кээ бир адамдар бар дейт, ал адамдар табиятында аңкоо. Акмак деп атат да. Акмак. Бизде кыргызда акмак дейт го. Өзү араб тилинде акмак деп кимге айтат десе, ишти туура эмес аткарган, пайда алып келе турган иштен зыян алып келген, жакшы кыла турган ишти тетири кылган, ошого бир аз баам парасаты жетпеген адамды акмак дейт экен да. Мындайча айтканда гангер баш экен. Демек, бир адам бар дейт, ал дагы билимсиз, бирок билимсиз дегенде ал жанагындай эле акмак да. Акмак дейт. Акмак дегенде бул жерде бир аз баам парасаты пас, төмөн адам. Мындай адамды деле дарылап, мындай адамга деле бир нерсе таалим тарбия үйрөтүш кыйын дейт да. Буга оң айтсаң тетири кетет да. Келе намаз окучу, келе дарат алчы десең кайра тетири кетет да. Сен мен ушу намазымды көрүп калдыңбы, анан өзүң намазын карап албайсыңбы, анан өзүң намазың кабыл болду, бир Алла билет деп эле ушинтип кайра тетири кетет. Сен ага чындап күйүп айтсаң деле бул тетири кетет. Азирети Иса пайгамбардан мындай риваят бар экен. Иннима ажазту ан ихял маута ва кад ажазту ан муалажат al-ahmaq. Азирети Иса алейхиссаламдан ушундай риваят бар экен. Мен өлүктөрдү тирилткенден кыйналган жокмун дейт. Мен ушундай акмак адамдарды оңдогондон кыйналдым деген экен да. Демек, мындай адамдарды оңдоп, мындай баам парасаты төмөн адамдарды оңдоп, аларды жолго салыш кыйын дейт. Азыркы учурда өткөнкү сабакта да айттык, азыркы учурда ошондойлор көбөйүп кетти. Тилекке каршы өзү медресе көргөн эмес, Куран билбейт, хадис билбейт, тафсир билбейт, фик илимин окуган эмес, акыйда илимдерин окуган эмес, бирок чыгып алыптыр, элге Курандан сабак өтөт, элге хадистен сабак өтөт, элге дин ислам таалимдеринен сабак өтөт. Мындай адамдардын бардыгы тилекке каршы элди адаштырат. Мен ошону айтат элем, укпагыла ошондойлорду. Эгерде ошондой бирөөнү билип калсаңыздар, жөн эле өзү блогерчи, же артист, же ырчы, же болбосо чоорчу, же болбосо бир башка бир кызматтын өкүлү, бирок келип алып эле молдо болуп дин шарият сүйлөп чыкса, андай адамдарды укпаңыздар. Канчалык деңгээлде кооз сүйлөсө деле. Анткени аалымдар экиге бөлүнөт. Уазчылар бар, факихтер бар. Уаз деген сөз жөн эле дин шарияттагы кооз нерселерди айтып, адамдардын эмоциясына иштейт алар. Болду. Андай адамдардан дин алынбайт.
din fakihlerden alınat. Fakih degende akidany, fiqh ilimin, tafsir ilimin, hadis ilimin, din ilimlerin atayın tiyешелүү hadislerden okup, medreseden atayın okup, oşondan icazalar algan, icazalarda, ruhsatlarda alıp, oşo sen ustazdык kılsaң, saga makулдук берилет деп ustazдар makулдук bергенден кийин гана анан ошол адамдар чыгып, эл астына чыгып туруп, диндин атынан сүйлөп, динди үйрөтсө болот. Ошондуктан эл астына чыккандарды аалымдар эки бөлөт. Уазчылар, уаз дегенде акыл насаат айтуучулар. Булардан дин алынбайт. Булар жөн угуп коебуз, мындай экен, андай экен деп коесуң да, бирок адал арамды чечүүдө, маселени чечүүдө ошол баягы аалым деп эсептелген, аалым дегенде кээ бир адамдар бар. Азыр бизде Кыргызстанда кээ бир аалымдар бар. Аны адамдар билимдүү деп эсептейт, карапайым эл. Бирок молдолордун арасында салмагы жок а кишинин. Анткени молдолор а кишини молдо деп кабылдабайт. Маселе эл жөн эле бирөөнүн аркасынан ээрчи берген адамда эмес. Маселе аалымдардын арасында, молдолордун арасында ошо кишинин салмагы барбы? Ошого каралат. Азыр бизде ошондой молдолор бар. Кээ бир молдолор бар. Аны эл көргөн эмес, эл тааныбайт. Бирок молдолордун арасындачы веси, салмагы тонна да. Ал келип таразанын бир жагына турганда экинчи таразадагы молдолор көкөлөп учуп кетиши мүмкүн. Бирок аны эл көргөн эмес, эл тааныбайт. Бирок молдолордун арасында ошондой сый-урматка кадыр бар. Анткени веси ошондой, чындап салмагы ошондой. Ошондуктан жөн эле эл астына чыгып, монтип видео кылып эле бир-эки бал тилге салып сүйлөп койгон, кооз сүйлөп койгон молдо эмес. Дин шарият илимин алган, акыйданы билген, фикты билген, тафсирди билген, хадисти билген, ушундай илимдерди билген молдо чыныгы молдо болуп эсептелет да. Биз динди ошондой адамдардан үйрөнөбүз. Ал эми жанагындай кооздоп сүйлөп койгон блогерлер, алар баягы убактылуу бир сага билим бербейт. Убактылуу сенин эмоцияңды козгойт. Сендеги болгон бир кызыгууну, ышыкты бир аз козгоп коюшу мүмкүн. Ошого гана анын жардамы тийбесе, бирок андагы айтылып аткан маселелери, анын дин шарияты сага негизги базалык бир сени бир бейишке алып бара турган, тозоктон куткара турган бир туура бир жолго багыттай турган нерсе болбой калат. Ошон үчүн аалымдар ошентип бөлөт. Могул жерде ошону айтып атат да. Демек, Азирети Иса айтып атпайбы, мен өлүктү тирилткенден, билесиздер, Иса пайгамбардын мужизасы, Мухаммед пайгамбарыбыз айды экиге бөлсө, саллаллаху алейхи ва саллям, Салих пайгамбар ташты уруп туруп, таштын ичинен төө чыккан, билесиздер да. Она каталлахи ва суқияха деп ташты урганда, коом айтканда, давай, эгерде сен пайгамбар болсоң, иман келтирген, сен чында пайгамбар болсоң, бир ташты көрсөткөн. Ногул таштан деген, анда да кичикей таш. Могу ташты көрсөткөн, ушу ташты урасың деген, ичинен төө чыгарып бересиң, биз ишенебиз деген. Анан токто деген кайра. Төө эмес, тайлагы менен чыксын деген да. Ушунчалык деңгээлде кыйындаткан аракетти кылган, бирок бисмилла деп Аса Муса таягы менен урганда, таш жарылып, таштын ичинен төө тайлагы менен чыгып келген. Ошондой мужизалар болгон. Ал эми Иса пайгамбардын мужизасы өлгөндөрдү тирилтеткен. Ошон үчүн Иса пайгамбар айтат, мен өлүктү тирилткенден, эми Алланын каалоосу менен болот бардык нерсе. Мен өлүктү тирилткенден кыйналган жокмун, бирок ошондой жанагындай акылы кем гаңгирбашты оңдогондон кыйналдым дейт да. Ошондуктан мындай адамдарды оңдоп мүмкүн эмес экен. Ошондуктан бул адамдарга дагы оңдойм деп нерв болбой эле Аллага тапшырып коюш керек. Бул ким? Бул гаңгирбаш ким дейт? Бул жерде ачыктап берип атат. Бул бир адам дейт. Бир аз убакыт илим алып алган дейт. Бул жерде акмакты чечмелеп атат. Акмак дегенде жанагынтип кем акыл адам эмес. Акыл эс жайында эле. Бир аз билим алган, чөйчөктөй билим алган, бирок деңизге тете илими бар адамдарга өзүн ошонун деңгээлине кое алган адамдар. Ошолор акмактар дейт. Өзүнүн чөйчөктөй, кашыктай илими бар, бирок деңиздей илими бар адамдарга атандашып, аларга кер аяктанып, аларга жооп кайтарып, бул акмак. Демек, ошондой кайсы бир адам, ошондой бир чоң молдого, чоң устазга атаандашса, бул адамдын дарылаш мүмкүн эмес. Анткени ал биринчиден өзү чөйчөктөй эле билими бар, бир аз билими бар дагы, анан өзүн деңиздей билими бар адамга теңеп алган адам, бул жеткен акмак адам. Муну оңдой албайсың. Ошон үчүн өткөндө да көп айтабыз, Имам Шафии рахматулла алейхин сөзү бар экен. Өтө азыркы заманга тим эле майдай келет да бул Имам Шафиинин сөзүчү. Мен дейт,
1000 ağalымды алып келип койсоң азыр астыма дейт. 1000 ağalымды мен аларды айтканыма көндүрө алам. Ağalымдарды далилдеп келсе, ağalымдар башы еткен да. Бирок bir илимсиз адамды алып келсең, мен bir илимсиз адамды жеңе албашым мүмкүн деген. Бирок 1000 ağalымды мен жеңип доказать этип койгонго күчүм жетет деген. Бул жерде ошо болуп атат. Акмак дегенде ким десе, өзүнүн чөйчөктөй, кашыктай илими бар да, бирок деңиздей илими бар адамдарга өзүн теңеп, ошолорго каршы туруп алган адам. Бул оңдолбойт. Мындай адамды анткени бул өзүн уже ошого теңеп алган, өзү билими жок, бирок өзүн билимдүүмүн деп сезип алган. Муну эменин тилинде жахли мураккап деп коет. Жахли мураккап дегенде кабатталган надандык да. Өзү билбейт. Анан өзүнүн билбегенин мен кыйратам, мен билем деп эсептеп алган. Өзүн Кыргызстандагы эң бир молдо, азыр ушундай кээ бир таксылар бар, өзү диний билими жок, эчтеке билбейт. Бирок Кыргызстандагы мен деген молдолордон өзүн кыйын сезет, аларды оңдойт, аларды түздөйт, өзүн ошолордон жогору коюп алган. Мындай адам оңолбойт. Адам качан оңолот? Сен канчалык деңгээлде аалым болбо, бирөөнү баалай билсең, бирөөнүн айткан кеп кеңешинен насаатын уга билсең, анда оңолосуң. Биз мисалы көп устаздарды көрдүк, азыр деле ошол устаздар бар. Чоң аалым, дүниелік деңгээлдеги аалым, отуруп сабак берет, а бирок өзүнөн даражасы улук, өзүнөн улумдуу, илимдүү устаз кирип келсечи, ушу элдин катарына отуруп, барак ручка алып, жазып, сабак окугандан текеберленбейт. Ошондой Алла сүйгөн ошондой бир олия, аалым кишилер бар да жер бетинде. Бизде андай эмес. Бизде азыр кээ бир балдар бар, 6 ай тиги медресе, 1 жыл тиги медреседе сабак окуган, бирок могу келип отур десең азыр дейт да. Өзүн уже жылдызга чыгып алган. Мечитке барып бир 6 ай тарабада хатымга имам болуп койгон, 1 ай хатымга имам болуп койгондон анан уже жылдызга чыгып алганда өзүн ошондой чоң молдолорго теңеп калган. Бул уже зыян экен да. Ошондон бул баарыбызга сабак болуш керек. Кимде ким оңолом десе, демек ар бир насааттан ошол жакшы жагын кармап, ошону катасын моюнга ала билген бул оңолууга себеп болот. Эгерде өзүн таза сезип калып, өзүн кыйын сезип калып, өзүн акылдуу сезип, көрүнгөндөн акылдуу сезип, анан эч кимдин акылын албай, молдо айтса деле андан тиги кыр издеп эле, байкуш молдо шариятын айтат да, молдо оюнан айтпак беле, анан кыр издеп эле, анан бул эмнеге мындай болот, эмнеге мындай болот деп эле акылдуу киши, акылдуу сыны берген адам ал оңолбойт. Бул жерде акмак деп ошондой адамдарды айтып атат. Андай адамдар оңолбойт дейт. Азыр деле Кыргызстанда көп адамдар бар. Алар Кыргызстандагы бир молдону тоотуп да койбойт. Даже алардын ишениминде ушундай да, өздөрүн аалым деп эсептеп калгандагы, Кыргызстандагы номер 1 кишимин деп эсептеп калганда, башкаларды укпайт дагы. Адам катары көрбөйт. Алар мен жанында жаш бир медреседе окуп жүргөн бир талип илим сымал деп туруп, адамдагы илимди, билимди тоготпостукка алып келет. Бул жаман. Мындай нерсе жаман. Анткени илимдүүлөрдү сыйлай билишибиз керек. Кимде ким илимдүүлөрдү сыйласа, бала чакасынан аалым чыгат экен. Илимдүүлөрдү сыйлай албаса, бала чакасынан аалым чыкпай калат экен. Бир улуу бир устаздын айткан сөзү бар экен да, ушинтип айтат экен да. Өзүнүн балдары көп экен. Анан бирок аалым чыкпай калган да. Анан кийин өмүрүнүн этегинде өкүнгөн экен да. Мен бекер кылыпмын. Өзүм аалым болуп алып эле, бөлөк аалымдарды тоготпой коюпмун. Демек, өзүң аалым болгондон кийин бөлөк аалымдарды тоготпой, ал мен деле тияк биягымда жүргөн бирөө да дедиңби? Демек, сен андагы илимди, Кудай берген нурду тоготпой атасың дейт. Ыклас кетет дейт. Ыклас кеткенден кийин сен бала чакаңан аалым чыкпай калат экен дейт экен да. Ошон үчүн карасаңыздар, көп учурда молдолордун балдары аалым болбой, тетиринче жөнөкөй ушул молдолорду сүйүп, молдолорго ашык назар менен карап турган адамдардын балдары аалым болот экен да. Ошон үчүн кимде ким аалымдарды сүйсө, аалымдарды урматтаса, аалымдарга кызмат кылса, алардын баласы же небереси аалым болот дейт. Бул тажрыйбада өткөн нерсе, бул хадис эмес, башка эмес, тажрыйбада өткөн. Бирок тажрыйбада бир эмес. Бизде мына Кыргызстанда мен молдомун деп башы көрүнгөн молдону барып сурасаңыз, атасы же чоң атасы молдолорго кызмат кылган. Медреседеги балдарга алып келип, талип илимдерге курсагын тоюгузган, алардын батасын алган, молдекелерге чай алып берип, көңүлүн көтөрүп,
аалым устаздарды, дамылалардын батасын алган. Ошентип анан баласына болбосо, небереси болбосо, баласы бөлөк эле жумушта иштеген адам, бирок небереси чото өзүнөн өзү эле медресеге тартылып эле илим окуйм, дин шарият окуйм деп атат. Неге? Анткени ошол чоң атанын кылган мээнети, чоң атанын кылган жакшылыгынын таасири болот экен да. Ошон үчүн акмак деген ким? Бул ушундай бир адам болот дейт. Бул чөйчөктөй билим алат. Бир аз илим алат дагы, анан өзүнүн аңкоолугунан, өзүнүн акмактыгынан, билимсиздигинен илими акылы деңиздей тете болгон, деңизге тете болгон аалымдарга өзүн ошолорго на уровне кое алат экен, өзүн ошол деңгээлде кое алат экен. Бул адам ойлойт дейт, мен ушулар тең катармын деп ойлойт дейт да. Мындай адамга дагы жооп бербеш керек. Мындай адамдар бир нерсени сураса дагы жооп бербеш керек. Мындай адамдарга унчукпай койгондун өзү дары болот дейт. Эми үчүнчү адам бар дейт. Үчүнчү адам, кээ бир адамдар бар дейт. Чындап эле бир нерсени билгиси келип сурайт дейт. Сенден сураганда чындап бир нерсени билип алайын деп сурайт. Бирок анын дин шарият туурасында түшүнүгүнүн тайыздыгынын таасиринде пайдалам деп сурайт. Бирок сен ага жооп берсең деле анын акылы жетпейт дейт. Ошон үчүн жанагы молдонун айтканын кыл, кылганын кылба деген ошо экен да. Молдеке адамдын деңгээлине жараша жооп берет. Өзгөчө пайгамбар алейхиссалату вассалам. Пайгамбарыбыздын хусусияттары бар. Пайгамбарыбыздын өзгөчөлүктөрү бар. Пайгамбар биз орозо кармайбыз, эртең менен багымдатта оозду жабабыз, кечинде шамды ачабыз. Шамдан бир аз кечиктирип берсең, оозду ачпай, макруh, тыйып салынган. А пайгамбардын өзгөчөлүгү, пайгамбар кээде орозо кармаганда 3 күн, 4 күнгө жери подряд орозо кармаган, ооз ачкан эмес. Бирок пайгамбар айткан, мени Аллах өзү тоюндуруп, өзү суусунумду кандырып турат деген. Бул пайгамбарыбызга келген өзгөчөлүк. Мусулмандарда, шариятыбызда 4 аял алууга рухсат деди. Бул жөн эле рухсат. А бирок пайгамбар кандай? Пайгамбардын өзгөчөлүгү, пайгамбар канча аял алса ала бермек? Пайгамбар деген 12 аял алган. Демек бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өзгөчөлүгү. Бизге тахажжуд намазын окуш жөн эле мустахаб амал болсо, пайгамбарыбызга важип болгон. Ошол сыяктуу болуп туруп, пайгамбар алейхиссалату вассаламга өзүнө таандык болгон, өзүнө гана тиешелүү болгон кээ маселелер бар экен да. Ошондуктан кээде бул жерде ошолда баягы кээ бир мусулман, кээ бир шариаттагы айтылган өкүмдөрдү түшүнүшү мүмкүн. Кээ бир мусулман ал деңгээлге жете элек, дагы бир аз мүмкүн 6 ай, 1 жыл, жарым жылдан кийин мүмкүн ошол деңгээлге жетиши мүмкүн. Ошондуктан кээ бир адамдар бар дейт, бир нерсени билип алайын деп сурайт, бирок сен айтсаң анын акыйкатын түшүнө албайт, аны кабылдай албайт, сиңире албайт да. Баягы сен берген маалымат ал адамга оор болуп кетет. Мындай адамга дагы жооп бербеш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, биз пайгамбарлар жамааты адамдардын акылына жараша сүйлөшкө буйрулганбыз дейт. Имам Дейлами келтирген касы мындай дейт экен. Нахну мааширал анбия умирна нукаллиман нас ала qadri uqulihim. Биз пайгамбарлар жамааты адамдардын акылына жараша сөз сүйлөөгө буйрулганбыз деген. Аз бизде көп шарият маселелери бар. Ал молдолордун ичинде аны коомчулукка чыгарбайт. Коомчулукка чыгарса, коомчулукта резонанс болот да, ызычуу болот. Аны элдин ыйман деңгээли көтөрө албайт. Кээ бир маселелер бар, монтип 5 убакыт намазга келип жүргөн адамдарга айтсаң, алар сонун кабыл алат. Бирок аны көчөдө турган, базарда турган карапайым, ошо орозо келгенде орозо кармап коюп, айт намазын окуп коюп, бирок 5 убакытта келе албай жүргөн мусулмандар аны уксачы, сөөгү майышып кетет. Сөөгү кайышып кетет, көтөрө албайт ал маалымат. Ошон үчүн молдонун айтканын кыл, кылганын кылба деген маселе ошол. Анткени кээ бир молдолор, кээ бир аалымдар кылган ибадатчы биз кыла албайбыз. Кээ бир аалымдар ушундай бир күндө мондай бир стакан суу ичеткен, бир күндө 3 курма же 5 курма же 7 курма жейт. Болду, анын 1 жылдан бери, 5 жылдан берки тамак ошол. Аны биз кыла албайбыз. Ошондуктан демек ушул 3 түрлүү адам эмне деди? Биринчиси хасат кылган адам, экинчиси аңкоо адам, акмак адам,
Үчүнчүсү болсо акыйкатты билгиси келет, бирок ага деңгээли жетпеген адам. Бул үчөөсүн баары дарылай албайсың. Анткени бул үчөөсү тең дарылоону кабыл кылууга жараксыз да. Анын үчүн ошол деңгээлге акырын иштеп алып барыш керек. Эми үчүнчү, адамды дарыласа боло турган деңгээлдеги адамдар, бир адам бар дейт, ал чындап суроону сураганда ошо үйрөнөйүн деп сурайт. Анан түшүнүгү да сонун. Акыл фахим дейт, акылы да жакшы, түшүнүгү да жакшы, сен айткан маалыматты ал сиңирип кете алат. La yakunu maghlubal hasad wal ghadab wa hubbu shuhrat wal jah. Ал эч кандай бир сага бир хасад кылып, же ачуусу келген жери жок, же бир ошону билип алып бир мактанып кеткен жери жок, же бир дүнүйөгө бир кызыккан жери жок. Чындап бул акыйкатты издеген адам болот дейт. Анан дагы мунун суроосу сени жек көрүүдөн, сени сынап сураган жок, сенден чындап билгиси келип, сен айткан өкүмдү угуп алып, ошого амал кылгысы келген адам болсо, мындай адамды дарыласа болот. Мындай адам оңолот дейт да, кыскасы. Бул жерде кандай адам оңолот, кандай адам оңола албайт. Кээ бир адамдар бар да, мен оңолом дей берет. Оңолом дей берет. Анан көрүнгөн молдонун барып ар нерсени айтып кулак месин жей берет. Анан байкуш молдокелер билгенин айтат. Байке минтиңиз, байке антиңиз. Дейт да, чыгып алып бунун болбот дейт. Оңолбойт ал. Анткени анын өзүнүн дээринде оңолоюн деген биринчиден ниети жок. Экинчиден ошол молда айткан нерсени сиңире албай атат. Ал өзү ал деңгээлде эмес. Анан суроолорун башка деңгээлде берип алган. Мына ошентип андай адамдар оңолбойт дейт. Эми мына төртүнчү түрдөгү адам өзү оңолгусу келет, шариятты билип алгысы келет, жана ошол айткан нерселерди түшүнүүгө, акыл эси, түшүнүүгү бар жайында болгон адам, мындай адамды оңдосо болот. Бул адамды дарыласа болот. Бул адамга шариаттын суроосуна жооп берсе, бул адам оңолот. Керек болсо мындай адамга жооп бербей койсоң күнөөкөр болосуң дейт. Ошон үчүн кээ бирөөлөр бар да, мындай келип туруп мыйыгынан күлүп, адам билинип калат шериле, сынап сурап атканы. Андай адамга жооп бербеш керек. Бирок бирөө бар, келип сурап атат, байкуш билип алайын деп атат. Анда бул адамга жооп бериш важип болот дейт. Жана андай сени көрө албай, аркаңан көр казып, эмне кылар экен? Ушуга эмне деп жооп берер экен деп келген адам болсо, ага жооп бербей эле коюш керек дейт. Кайра анын эмесин күчөтөт дейт. Эми мусулман адам эмнеден этият болуш керек? Мусулман адам биринчиси huwa an tahzara wa tahtariza min an takuna wa'idan aw muzakkiran. Мусулман адам бирөөгө насаатчы болуп алуудан этият болсун дейт. Азыр бизде насаатчылар көп. Устаздар көп да. Устаздар, аалымдар өздөрү баш айланып калды. Кимиси чында илимдүү, кимиси илими жок. Интернетти ачсаң эле бүт эле динге күйгөн адамдар, бүт эле шариятка күйгөн адамдар. Муфтиятты алмаштырыш керек. Мына муфтият иштей албайт. Анан мына мындай, андай. Өзү намазга келбейт. Мечитте, муфтиятта, бул медреселерде эмне деген көйгөйлөр бар. Ызы чуу менен эчтекеден кабар жок, сырттан туруп эле буну кетириш керек, буну алып келиш керек, буну эметиш керек, буну мынтиш керек дей берет. Ичиндеги кайнап аткан, бык-бык болуп аткан биякта эмне иш кетип атат, эмне көйгөй болуп атат, бирөөнүн да кабары жок. Только сырттан туруп эле томбучат, сынчы. Мындай нерсенин зыяны өтө көп дейт да. Азыр бизде тилекке каршы пайгамбарыбыз эле хадисте айтат: "Дa'ма ярибука ила ма ла ярибук." Сен шектенип турсаң, бир нерсени билбесең, шектенбеген нерсеңди кыл дейт. Же болбосо "Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'ни." Пайгамбарыбыз хадиси. Кимде ким менин исламым, динимдин көркүнө чыгарып, ислам динин биз мусулманчылыкты көркүнө чыгарып жашашыбыз керек. Кимде ким динин көркүнө чыгарып жашагысы келсе, таркуху ма ла я'ни. Өзүнө тиешеси жок, өзүнүн сферасына кирбеген нерсеге башын тыкпасын дейт. Пайгамбардын хадиси да. Азыр бизде ушундай. Өзү соодагер, бирок муфтиятка башын тыгып алган. Өзүнчө эле бирөөнү жек көрүп эле муногул болбойт, анан буну кетириш керек, буну алып келиш керек дей берет. Бирок биякта эмне болуп атат, тараза эмне болуп атат, каяк болуп атат, кандай болуп атат, эмне себептен? Бул жакта дагы кой аалымдар бар, устаздар бар, бул жакта дагы
улуу кичүү бар, бул жакта да өздөрүнүн орду бар, салмагы бар. Ошого жараша чечилип аткандыр. Мисалы үчүн мен базарды билбейм да, ошол сыяктуу эле да. Ошондуктан экинчи мусулман адам сактана турган нерсе өзүнчө эле келип ваиз болуп, музаккир болуп албасын. Ваиз, музаккир дегени молдо боло албасын деген сөз. Азыр бизде ушундай да, 5 мүнөт мээри кечип калсаң бир таксыр туруп алып баян айтып келет. Болбойт ошол. Бул адепсиздик, бул тартипсиздик. Бир жолу интернетте сабак өтүп атам. Онлайн болчу. Мен сабак өтүп атам. Интернетте суроо жооп кылып атабыз да. Мен сабак өтүп атам, бирок ал жооп берип атат. Улам сайын суроо келет, окуп айтайын десем эле ал жообун жазып коет тияктан. Кийин айттым, таксыр дедим. Могу аты 77 деп цифра менен. 77 деген могу таксыр. Сиз жакшы экенсиз, илимиңиз бар экен го, бирок адебиңиз жок экен. Бул аудитория менин аудиториям. Кааласаңыз сиз өзүңүзгө ушундай эми ачыңыз дагы, ошол жакта суроо жооп кыла бериңиз. Илимиңиз бар экен, билимиңиз бар экен, окупсуз, чокупсуз, пожалуйста. Бирок бирөөнүн төрүнө келип алып эле, анан кошо жакалашып, мен Куран үйрөтүп атсам, мен деле Куран үйрөтөм. Бул адепсиздик уже. Бул илим эмес. Илим бар экен го, адеп жок экен. Депчи. Анан ошол сыяктуу азыр бизде ошондой таксырлар, эже карындаштарыбыз, бир тууган ага инилерибиз көбөйүп кетти. Билими жок. Окуган эмес. Жанагынтип 6 ай, 1 жыл, 2 жыл бир медреседе окуган. 2 жыл билим ал бокто болбойт. Мына орой сөзүм айткандачы. Бизде баарын эле кареке дей берет. Туура, эми балдардын илим алганы жакшы. Бирок бул жерде биз ошол элдин ыйманы менен, элдин акыйдасы менен, элдин ушул дин шариятты карманып жашоосу бул деген специалист керек. Ооруп калсаң, больницага барсаң, мисалы, бир оору серьезный болсо, Кыргызстандагы эң высший класстагы врачтарды издейсиң. Көрүнгөнүнө врач операция кылганга көнбөйсүң. Башынан бирөөнүн чашкасын ачып, башына операция кылган жатат. Издейсиң, 1 ай өчүрөткө турасың. Анан кийин ошол ушунча тажрыйба өтүптүр, мынча операция кылыптыр, интернеттен отзывдарын окуйсуң, муногу врач жакшы экен, 90% ушуга жакшы, ушунун колунан жакшы болдум деп атат. Демек жакшы, мыкты, адис экен деп турган ошол врачка барып, анан операция кылдырасың да. Дин тамаша эмес да. Дин эптеп септеген эле бир аз Куранды чалап эле окуган бир таксырдан үйрөнө турган нерсе эмес. Ошондуктан динде дагы ошон үчүн мусулман адам баласы өзү үйрөнсүн. Бирок чалабыла билип алып эле устаз болуп пайгамбардын мээрге молдекеден могун талашпаш керек да. Анткени молдеке ошол нерсеге жетиш үчүн 10 жыл, 20 жыл илим алган, устаздардан рухсат алган, атайын экзамендерди тапшырып, анан ушул жерге келип атат. Бизде болсо кээде ошондой кээ бир мечиттерге барып калсаң, даже жума намаздарга өтүп берет. Кээ бир мечиттерде ошондой да, барып калсаң, имам бир 10 мүнөт кечигип калса эми ар кандай болот. Кээде имамдарга чогулуш болуп калат, башка болуп калат, анын бала чакасы бар. Негизи кечикпеш керек. Бирок күтүп турса болот. 5 мүнөт, 10 мүнөттөн эчтеке болбойт. Кээ бир мечиттерде ошондой да, кээ бир таксырлар келип туруп, ал деле эмени үйрөнүп алган да, жумага жыкканды үйрөнүп алган. Хутбаны үйрөнүп алып, бирок жуманын шарты бар. Мисалы үчүн, даараттын шарты бар да. Даараттын шарты сен толук таза болушуң керек, анан намазың дурус болот. Даарат жок окусаң, даарат жок эле келип, нери келип намаз окудуң. Мага десе 10 жыл оку. Даарат албай. Намазың эсептелеби? Эсептелбейт. Ошол сыяктуу жуманын шарты жумага өтүш үчүн имам болуш керек. Имам атайын ошо биздин диний жетекчиликтен рухсат берилген, буйрук чыгат, баланча имам болуп дайындалсын деп туруп аманатты моюнга жүктөйт. Ошол адам мына жерде жуманы окутса, жума дурус болот. Эгерде маяктан келген көрүнгөнүнө таксыр келип эле, мен деле өткөрүп коем, менде деле билим бар деп өтсө, жума өтпөйт, жума болбой калат. Тартип эреже бар да, дин жөндөн жөн эле бул тартипсиз эле нерсе эмес да. Ошондуктан мусулман адам жөн эле уазчы, жөн эле музаккир болуп, таза устаз боло бербеш керек. Лианна афатаху кесирот. Анткени өзү устаз болбостон туруп эле устаздардын көлөчүн кийип алуу, алардын чапанын кийип алуу, бунун зыяны көп.
Birinchi aytқаның амал қыл, кейін адамдарға насихат қыл дейді. فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام يا ابن آدم عز نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي من ربك. İsa пайғамбардан риwayat бар екен, мындай дейді екен: Мариямдың ұлы дейді екен. Имам Ахмад риwayat қылып тұр да, Хилиятул Аулия деген кітапта келеді екен. Мариямдың ұлы дейді екен. Сен бірінші өзіңе насихат айт. Нафсың ошол насихатты қабылдаса, анда адамдарға насихат айт. Егер де нафсың ошол насихатты қабылдабаса, анда сен Құдайдан уял, елге насихат айтқанды қой, бірінші өзіңді оңдо дейді екен. Biz өзіміз чалабыз, чийки болып тұрып, анан кейін оңдоғонго аракет кылып атабыз. Өзү намазыбыз толук эмес, дагы деле тиги аятал курсини, кунут дуасын жаттай албай жүрөт, бирок элге чыгып барып шарият айтып, элге шарият үйрөтүп атат. Ушундай таксырларыбыз бар, эл арасында көп экен да. Эл экен. Ошондой нерселерден неметип, эгерде ошончолук кызыгабы, анда медресеге барсын, 10 жыл илим алсын. Анан кейін устаздар өздері айтат: "О, болды, сен жеттің, эми сен чыксаң болот." Биз окуп жүргөндө ошондой бир бала бар эле, окуй берет эле. Байкуш мээси кабылдабайт эле. Анан устаз айтат эле: "Агач, сен бар, ата-энеңе жардам бер, өзүң 24-кө чыгып калды, жашы чоң болчу, бизден 1-2 жаш улуу. Сен жашың да келип калды, коем, сен үйлөн да, ата-энеңе жардам бер" десе, баягы бала кетпейт да, окуйм дейт да. Бирок мээси кабылдабайт байкуштун. Анан устазыбыз Молда Шакир Дамла деген болчу. Анан Молда Шакир Дамла айтат: "Ата, мындай таң калат эле, субханалла" депчи. Ушу кээ бир адамдар бар, балдары башы күчтүү дейт. Ата-энесине окут десең окутпай алып кетет экен. Үйлөнтөм, анан тирлик кылдырам, башка кылдырам, анан Россияга жиберем деп. Анан ушундайлар болсо, алар болсо жүрүп алат кетпей депчи. Ошондуктан эгерде сен ушундай бир амал менен балейленип калсаң дейт. Бул жерде шакиртин айтып атат. Бул шакирти алым, мунун кол астында канча жыл окуган алым айтып атат. Элге чыгып уаз кылып таза устаз болгондон этият бол. Өзүңдү оңдо деп атат биринчи. Бул устазга айтылган сөз, бул жөнөкөй эле чыга калган таксырга айтылган эмес. Эми эгерде ушул иш менен балейленип калсаң, элге чыгып, эл астына чыгып насаат айтканга, бул деле бале дейт, бул деле сыноо дейт да. Бул элге атактуу болуп, эл астына чыгып шарият айтуу деле, бул деле Алладан болгон чоң сыноо экен. Анткени чындап үлгү бул пайгамбар алейхиссалату вассалам. Пайгамбардан башка ар бир мусулмандын катасы, кемчилиги болот. Бул деле бале дейт да, бул деле сыноо дейт. Эми демек ушул сыноо башыңа туш келип калса, анда эки нерседен этият бол. Биринчиси, кооздоп жасап сүйлөгөндөн этият бол. Şu жүрөгүңдөгү болгон нерсени айт, кооздоп жасап сүйлөйм дебе. Сөзүңдү кооздойм, оңдойм деп атып, айта турган, адамдардын жүрөгүнө тие турган, таасир бере турган сөзүңдү жоготуп алба дейт. Анткени Аллах Таала кооздоп жасалмаларды сүйбөйт дейт. Ошондуктан мен имам болуп калдым деп эле анан чыгып алып эле кооздоп сүйлөп, жасап сүйлөп эле анан жейил түшүнбөй атса кыйналба дейт. Ашыкча чектен ашкан жасалмалык бул адамдын ички дүнүйөсүнүн бузуктугунан кабар берет. Анын жүрөгүнүн Кудайды эстебей, Кудайды унутуп калгандыгынан кабар берет дейт да. Анткени Кудайды эстеген адам ал кооздоп сүйлөгөнгө чамасы келбейт. Ал Алла деп жүрөгүнөн сөз чыкканда жүрөгүңдү жарып кетейин дейт. Демек кооздоп сүйлөп атабы, өтө эле чектен ашып кооздоп атса, демек ал адамдын сырты гана кооз, сөзү гана кооз, бирок ички дүнүйөсү талкаланган деген түшүнүктү берет дейт да. Ошондуктан эл астына чыгып уаз кыла турган болчу болсоң, өтө эле кооздойм деп, сөзүмдү кооздойм деп, шариятыңды унутуп калба дейт. Экинчиси, дайыма эл астына чыгып шарият айткан молдеке болуп калсаң дейт, шакиртин айтып атат. Бул деле алым киши да. Биринчиси, тозок отун эч качан эсиңен чыгарба. Жана өзүңдүн Кудайдын астында кылып жаткан кызматыңдын ката кемчилиги көп экенин моюнга алып, унутпа. Мактанып кетпе дейт. Мен ушундай даават кылып атам. Кыргызстандын баары мени угуп атат. Мен ушу Кыргызстанда канча адам хидаятка келсе ошолорго мен себепчи болдум деп өзүң баа берип,
чектен ашып кетпе. Тетиринче дайыма тозок отун эсиңден чыгарба. Мен канчалык кызмат кылбайын, менин кылган кызматым бул алсыз бир аз гана кызмат болду. Ey Аллахым, жарытып кызмат кыла албадым де. Өзүң баа бербе. Анткени Алла Таала ушундай экен, ар бир адамга кээде бир мүмкүнчүлүк берет экен. Шүгүр кылып ошонун баркын билип Кудайга шүгүр деп калдың экен. Болбосо шүгүр дей албасаң, кызматты заматта эле колуңан алып коет экен. Ушундай экен, Алла Таала берет экен, кана бир кызмат кылчы деп сынайт экен. Шүгүр кылып, өзүңдүн ката кемчилигиңди моюнга алып, ey Алла, мен колумдан келген кызматымды кылып атам, бирок мен алсызмын деп өзүн өзү пас куруп, Кудайдын кудретинин жанында өзүнүн бир макулук экендигин моюнга алса, нур үстүнө нур. Анан бир аз кызматка келип алып, минтип анан өзүн Кудай сезип, өзүн падыша сезип, өзүн президенттен чоң сезип, Алла сактасын, ошондой адамдар бар. Алла хидаят бербесе, кээ бирөөлөрчү, о молдолор жөн эле кой, өзүн президенттен чоң сезип калгандар бар. Кудайдан коркуш керек. Бул өзгөчө мусулмандарга, алардын ичинен өзгөчө молдомун деген таксырларга совсем жарашпаган сыпат да. Бирок адам экен, бул адамда оору болот экен. Оору молдодо деле болот экен, оору сизде деле болот экен, сизде де баарыбызда оору бар экен да. Ошондуктан бул жерде ошол эскертип атат. Эгерде сен ушундай эл астына чыгып оаз кыла турган болуп калчу болсаң, анда ушул нерседен этият бол. Тозоктун бар экенин эстен чыгарба. Экинчиси, өзүңдүн кылып аткан кызматың бир ууч эле кичинекей болгон кызмат деп кабыл ал да, эч качан ал кызматыңды чоң санаба дейт. Анткени чоң санаганда уже адамдар өзүн ошентип чоң санап, Кыргызстанда динди биз жайып атабыз, Кыргызстанга биз мээнет кылып атабыз, биз кызмат кылып атабыз, Кыргызстандын элин тозоктон биз куткарып атабыз деп өзүнө ишенип, элдин баарына мен окутуп атам, мына шакирттердин баары меники, анын баары меники деп туруп, Алла Таала бир аз тавфик берип койсо, ошону өзүнөн көрүп калса, анда бул катастрофа. Ошон үчүн кызматты кылабыз. Ey Алла, өзүң кечир, ey Алла, өзүң кабыл кыл. Эч качан мен кыйраттым, мен сойроттум деп мактанбайбыз. Бул аалымдар турсун, бул жөнөкөй катардагы мусулмандарга жарашпаган сыпат. Ошондуктан мындай нерседен оолак бол деп, бул устаз Имам Газали рахматуллахи алейхи өзүнүн шакиртине, эми медресени бүтүп аалым болгон жигитке эл астына чыгардан мурун айтып аткан насааты болуп атат. Бул бизге деле азыркы кезде тиешелүү. Азыр ушундай адамдар бар. Эл ичинде ошондой экен. Ушундай адамдар бар экен. Чындап эле ошондой адамдар бар. Өзү молдо. Кичинекей эле бир мечиттин молдосу, же бир райондун молдосу, бирок өзүн ушундай чоң сезип калган, өпкө, көөдөнү ушунчалык чоң, өзүн президенттей эле сезет да. Анчалык кутурбаш керек. Бу молдо кишиге анчалык кутурган жарашпайт. Молдо киши мындай пас болуш керек, жупуну болуш керек, жөнөкөй болуш керек. Анан өзүң молдо болсоң, өзүң Аллахтын сөзүн сүйлөп атсаң, анан келип туруп көөдөнүң шайтандыкынан чоң болуп турса, президентти тоготпой турсаң, керек болсо президент менин айтканым кылат деп турсаң, мисалы да, анда бул опасный нерсе. Ондай адамдар тобо кылыш керек. Бул жаман. Өзүң эле зыян болот да. Ошондуктан иншалла бул жалпы баарыбызга таалим, тарбия ушул нерседен үлгү алышыбыз керек иншалла. Ва ятафаккар фи умрихи ал-мадия аллади афнаху фима ла я'ни. Ошончолук эле кызмат кылып атса, өткөн өмүрүңдү эсте дейт. Мисалы үчүн кээде ушундайлар бар да, бирөөлөр бир аз намаз окуп, бир аз Алла жолуна кызмат кылып, мечит салып, анан садака берип, умрага барып, агылып, бу кылып, зекетин берип, ушундай уверенный жүрүп калган. Токто, шашпа дейт. Сен 45ке чыкканда ажыга барып, оңолуп намаз окудуң. Бирок 45ке жер эмне кылдың эле? Орой айтканда канча кызды боосуттуң эле? Эми келип алып кыйын болуп атасың. Сен өткөнүңдү, өтүмүшүңдү да бир аз аркага түрүп кой. Аныңда Алла Таала кечтим деп убада болгон жок. Гарантия жок. Сен азыркы кылып аткан амалың кабыл болгонуна гарантия жок. Биз бу дүйнөдө жан таслим кылганга жер сыноо дүйнөдөбүз. Болдосуңбу, жөнөкөй таксырсың, бүт бардыгы сыноо дүйнөдөбүз. Пайгамбарлар сыноо дүйнөдө болгон. Сахабалар сыноо дүйнөдө болгон. Эч кимибизге гарантия жок. Бирок биз азыр кээ бир учурда ушундай болуп кетип атабыз да. Как будто биз сахабалардын ишин кылып атабыз, бизге гарантия бар. Өткөндө да сабакта айттык. Азыр жамаат болуп бөлүнүп алган.
Bir cemaatin adamları только ошо биздин жамаатка кошулса гана бейиш, эч кайсы жамаатка бейиш убада болгон эмес. Bizde көп жамааттар бар, билесиңер, түрктөрдөн келген жамааттар бар, Пакистан, Индиядан келген жамааттар бар, Арабиядан келген жамааттар бар, толтура жамааттар бар. Барына барсаң, бар эле бири-биринин биздики туура, бизге кирсең бактылуу болосуң, бизге кирсең максатыңа жетесиң. Бирок пайгамбарыбыз эч бир жамаатты бейишке кирет деп айткан эмес. Таква мусулман, Кудайдан корккон мусулман ыйман менен кетсе, иншалла жаннатка кирет. Бирок ыйман менен кетерибиз эч кимибиз билбейбиз да, кимибиз ыйман менен кетебиз. Өмүрүбүздүн акыры эмне болот? Аллах мулайым жакшы өлүм берсин. Ошондуктан тиги жамаатты же бул жамаатты сындашка биздин акыбыз жок. Анткени ал да мусулман, бул да мусулман. Тигини жакшы көрүп, бунун тарабын алышка да акыбыз жок. Мусулман катары эгерде туура эмес иш болсо, таксыр муну эриң шариатка дал келбейт экенин айтышка биздин акыбыз бар. Бирок бардыгына бирдей биз мусулман катары сүйүп мамиле кылабыз. Эч бир жамааттын бирөөдөн бир гарантиясы жок. Ошондуктан Аллага үмүттүү кылабыз. Али биз сыноо дүйнөдөбүз. Бүгүн сен келип 5 жылдан бери Алла жолунда жүрсөң эле, динге түшүп, дин жолунда жүрсөң эле, бүт бардыгы тартипке түшүп калды эмес. Өлгөнгө жери, жан алкымга келгенге жери, жан таслим кылганга жери биз сыноо дүйнөдөбүз. Ошондуктан сүйүнгөнгө али эрте. Качан сүйүнөбүз? Кыяматта ошол амал дептерди оң колго алганда ошондо сүйүнөбүз. Ага жери эч кимди сүйүнө албайбыз, мактана албайбыз. Ошондуктан эгерде сен ушундай болуп калсаң дейт, анда сен өткөн өмүрүң эмне менен өттү? Канча убактың телевизордун астында өттү? Канча убактың телефон тиктеп өттү? Канча убактың арам нерсени угуп, арам нерсени көрүп өттү? Канча убактың өмүрүңдө зикир менен өттү, Куран менен өттү? Канча убактың арам нерсени сүйлөп, арам нерсени кылып өттү? Толтура дей. Канча убакыт Куран окудуң? Аны айтчы гана. Канча убакыт сен күнүнө Куран окуйсуң? Күнүнө жарым саат Куран окуйсуңбу? Жок дегенде 15 мүнөт Куран окуйсуңбу? Bir параны 20 мүнөттө окуса болот. Күнүгө bir пара Куран окуган адам демек 20 мүнөт Куран окуйт да. Бирок биз күнүгө строго минимум 2 саат телефондо турабыз. Бул минимальный, эң аз дегени. Болбосо Кудай берген ушу 24 саат өмүр, альхамдулилла, эртең менен турганда, түштө, кечинде ал бул болуп атып туруп, Кудай берген 24 сааттын 14 саатын ушу пайдасы нерселерди чук. Эгерде кимде ким ошентип аткан болчу, Кудайга тооба кылсын. Арам нерсени көрүп атасың, арам нерсени угуп атасың. Же бир Куран уксаң бир жөн, же бир хадис уксаң бир жөн, же бир аалымдын сөзүн уксаң бир жөн. Только интернет атсаң, бирөөнү атып салды, бирөөнү өлтүрүп салды, бирөөнү сөгүп атканы, бирөөнү антып атканы, бирөөнү минтип атканы. Ушундай нерселер чыгып атат. Ошондуктан эч качан азыр бизге сүйүнүшкө эрте. Биз альхамдулилла Кудай ушул жолго салганына 1000 мертебе шүгүр деп Кудайга шүгүр кылабыз дагы. Бирок али сүйүнбөйбүз. Ушуну менен ушул кадамда өлгөнгө жери Кудайым канча өмүр берсе, эй Аллахым, өзүң ушул туура жолуңдан адаштырба деп Алладан үмүт кылабыз дагы. Колдон келген аракетибизди кылып, намазыбызды окуп, орозобузду кармап, түз туура жүргөнгө аракетибизди жасай беребиз. Бирок самооценка бербейбиз. Азыр бизде ошондой интернет өзгөчө аялдар арасында сен кыйынсың, сенин колуңан келет, анан сен ушундай кылдың, сен өзүңдү туңгуюктан алып чыгасың, антесиң, сен өзүңө ишен. Бул шайтандын сөзү. Дин шариатта кимде ким өзүнө ишенсе, пайгамбар айткан. Кимде ким өзүнө таянса, Алла Таала өзүнө таштап коет деген. Кимде ким Аллахка тобокел, Аллага таянса, Алладан жардам келет деген. Биз Аллага таянып жашайбыз. Мусулман деген сөздүн мааниси ошол. Аслама юслиму таслим десе тапшыруу. Мусулман деген өзүн полностью Аллага тапшырган адам. Толугу менен тагдырдын жаман жакшысы Алладан ыйман келтиребиз. Демек, тагдырдын жаман жакшысы дегенде, тагдырыңда бүгүнкү күнүңдө
Кудай Таалам сага кандай бешенеңе тагдыр буйруса, ошол Аллага шүгүр кылабыз. Жакшылык болсо, Алла бунуңа шүгүр дейбиз. Эгерде бизге оор бир сыноо келсе, анда дагы Алла өзүңө шүгүр, мен сендикмин. Сен эмне десең, мына башымды ийдим, каалаганыңды кыл, мен сенин кулуңмун, мен сага кыңк деп эчтеке дей албайм дейбиз кыргызча айтканда. Ошол адам чыныгы мусулман болот. Ана Алла жакшылык берсе, мен кылып атам деп Куранда да ошону айтат да. Куранда баягы деңизге түшкөндө, деңизди мисал келтирет Курандачы. Деңизге түшкөндө, деңизде караңгы түндө кават-кават тоодой толкун болгондочу айтат экен да. Болду, мен шу жерге кургакка аман эсен чыксам, өмүрүмдү Алла деп өткөрөм. Бир күн кыя баспайм, тетирип баспайм дейт экен да. Биз ал адамдарды ошол деңиздеги толкундан, азап тозоктон куткарып кургакка чыгарганда, буту жерге тиер менен баягы берген деңизде берген ода аркада калат экен, нар көздөй баягы жашоо кетет экен да. Күнүмдүк жашоо, баягы көнүп калган жашоо кетет экен. Ошондуктан эч качан Алладан калбайлы. Аллага кыргызча айтканда чап жармашышыбыз керек. Вa'тасиму бихаблиллахи жамиан. Алла Таала Куранда айтат, Аллахтын динин. Бул жерде кээ бирлер айтып атат, хабл деген өзү аркан деген сөз. Бирок бунун тафсиринде дин деп тафсирленет. Алланын жибин бекем карман кыла деп которот экен кээ бирлер. Эми ал сөзмө-сөз мааниси, бирок тафсирде Аллахтын динин бекем карман кыла дейт да. Аллахтын динин ушундай бекем карманышыбыз керек. Пайгамбарыбыз хадисте айткандай, бу менин сүннөтүмө, Куран сүннөткө ошол азуу тиш менен тиштегендей бекем тиштегиле кой бербей бекем карман кыла дейт. Ошон үчүн дин шариятты бекем карман жашасак, иншалла, дүйнөбүзгө да, акыретибизге дагы пайда болот. Анан бир маселени айта кетейин. Шариятыбызда имам Насафи деген чоң алым өткөн. Насафтан, Өзбекстандан болгон. Биздин Ханафи мазхабта чоң алымдардан. Ошол өзүнүн акыйда китебинде айтат да: "Истихлалул маасияти куфрун, вал истизау аля шариати куфрун" дейт. Истихлалул маасия куфр дейт. Бир күнөө арам нерсени адал деп эсептеш адамды динден чыгарат, капыр кылып берет дейт да. Мисалы үчүн, шариатта арам деген нерсени адал десе, адам капыр болуп кетет. Экинчиси, ал-истиза аля шариати куфрун. Шариатты шылдыңдаш, шариатты тоотпой, мындай паска уруп, шариатка ошондой мамиле кылыштагы адамды динден чыгара берет дейт экен да. Ана ошону алымдар айтат экен. Мазхабтарды шылдыңдоо дагы, ошол эми имам Насафинин сөзүн шархылаганда, ошого комментарий бергенде алымдар айтат экен. Мазхабтарды шылдыңдоо динден чыгарып жиберет дейт экен. Азыр кээ бирлер бар да, мисалы үчүн мазхабсыз да, мазхаб карманбайт. Биз Ханафи мазхабын карманабыз десек, мазхаб карманбайт дагы. Мазхаб болбогон нерсенен Куран сүннөттү карманыш керек деген бир сөз менен келип ошол нерсени айтат да. Жыйынтыкта ал эми мазхаб эмне? Бул 4 мазхаб эмне? Ахлу сүннөт өзү 4 мазхабтан турат. Мазхаб эмне? Мазхаб дин. Ал эми кимде-ким бир мазхабка тил тийгизсе, анда ыйманына жарака кетет экен, ыйманына залака кетет экен. Ошондуктан иншалла мазхабты сүйөйлү, мазхабты коргойлу, мазхаб менен жашайлы. Анткени бул мазхаб, бул дин. Биз Ханафи мазхабындабыз. Эмне үчүн? Анткени ошол дин. Ошол имам Азам Курандагы, хадистеги дин шарият өкүмдөрүн ошол өзүнүн мазхабына калыпка салып берген. Эми ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من سلامة الإيمان في الخاتمة. Ошондой болгон адам дейт азыр. Ошондой болгон адам, насаатчы болуп калган болчу болсо, азыр намаз окуп жүрөт, азыр Кудай деп жүрөт, азыр дин жолунда жүрөт. Бирок азыркысын карап эле бөлөк бирөөлөрдү сындап, мен үй бүлөм менен намаз окуп калдым, менин үй бүлөмө дин келди деп, анан байкуш жанында бир сосед бар. Аял деле дагы деле модница бойдон жүрөт, күйөө деле дагы деле ичкен бойдон жүрөт да. Алар сындап, астагфирулла, аузубилла, булар дагы эле ошо шайтан жолунда жүрөт деп, өзүбүз бүгүн намаз окуп эле экинчи Алланын сыноосунда жүргөн бир
musulmandарды табалагандан этият болойлу. Бизде кыргызда айтат го. Табам эмес, тобом дейт го. Тобо кылайлы дагы экинчи бир мусулманды табалагандан этият болойлу. Анткени сен алдыңда өмүр бар. Келечекти Алла Таала бизден жашырып койгон. Келечекти Алла билет, өзүң да билбейсиң. Атаң да билбейт, сенин тууган энең да билбейт сенин эртеңки тагдырыңды. Бир Алла билет. Ошондой болгондон кийин бүгүн Алла жолуна салдыбы Аллах Таалам? Намаз окуп атасыңбы, орозо кармап атасыңбы? Алхамдулилля де дагы. Бирок эртеңки күнгө гарантия жок. Ошон үчүн бөлөк бирөөнү сындагандан этият бол дагы, андан көрү өзүңдү оңдо. Анткени Али ыйман саламат калыш үчүн нечен деген ашууларды ашып өтүш керек болот дейт. Имам Газали рахматулла алейхи ошол нерсени айтат да. Саламатта ла янфау малун ва ла банун, Курандын аятычы. Ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаха би калбин салим. Ажайып да. Кыяматта адамга эч кандай ла янфау мал, эч кандай дүнүйө, акча, байлык, мансап, ва банун, бала чака эч бир нерсе жардам бере албайт. Илля бирок ман, бир адам аталлах, Аллахка келген болчу болсо, би калбин салим, таза жүрөк менен. Ширк аралашпаган, рия аралашпаган, көрө албастык аралашпаган, таза жүрөк менен Аллахка келсе, ошол адамга ошол таза жүрөк менен келген ошол жүрөгү, ошол кылган амалы, Аллах үчүн аткарган амалдары кыяматта пайдасы жетет. Ошондуктан, эгерде сен ушундай бир деңгээлге жетип, устаз болуп кала турган болчу болсоң, биринчи маселе эмне деди? Канча тозок оту бар экен эстен чыгарба деди. Экинчиси, мен Аллахтын динине кызмат кылып атам, бирок кыйратып кызмат кыла албай атам деп эсепте деди. Үчүнчүсү, таза эле ошентип өзүңдү кыйын сезип баратсаң, өткөн өмүрүңдү кандай өткөрдүң эле, аны бир сыйра аркага кайтар деди. Карап чык аркаңды, кылчайып кой аркаңга. Анан төртүнчүсү, дагы өлгөнгө жери Кудайым канча өмүр берсе, Али алдыда канчалаган сыноолор, канчалаган ашуулар турат, аны эсиңден чыгарба. Демек, мен кыйраттым деп эле бүгүн эле өзүңө бейиштен Алладан бир гарантия келгендей бир бөлөктөргө мамиле кылба. Этият болушубуз керек да, урматтуу агалар. Ва кайфияти халихи фи кабдати малакил маут. Өлүм периштеси келип жаныңды алып атканда ыйман менен кетесиңби, же ыймансыз кетесиңби? Анан дагы көргө киргенде мункар накир келип туруп, жаратуучуң ким, пайгамбарың ким, диниң кайсыл деп сураганда, ошол жерде жооп бере аласыңбы, жооп бере албайсыңбы? Сен бүгүнкү кылып аткан, бир-эки кылып койгон намазың, бир-эки кылып койгон садакаң, бир-эки кылып койгон нерсең менен мактанба дейт да. Бул баарыбызга тиешелүү, урматтуу мусулмандар. Ошон үчүн алхамдулилла намаз окутуп койгонуна, алхамдулилла ушундай жакшы иштер жасоого Кудайым бизге тауфик берип атат. Бирок эч качан муну көп санап, кыйынсынып, экинчи бир адамдарды тоготпой, экинчи бир адамдардын кылып аткан сооп ишин баалабай койбойлу. Тетиринче Алла разы болсун деп, ар ким өзүнүн деңгээлине жараша Кудай жолунда аздыр көптүр дин үчүн кызматын жасап атат деп эсептейли. Ошон үчүн эстен чыгарбайлы. Жан алгыч периште келип жаныбызды алганда биз ыйман менен кетебизби, ыймансыз кетебизби? Жанды алгандан кийин, жан алгыч периште келип жанды, адамдын жанын сууруп чыккандан кийин рахмат периштелер менен азап периштелер келет экен. Эки жактан периштелер келет экен дагы күтүп турат экен. Эгерде сенин нафсың, нафсы тойиба, ыймандуу жан болгон, ыймандуу рух болгон болчу болсо, рахмат периштелер алып кетет экен. Хадисте ошентип келет. Эгерде кимде ким нафсы хабиса болсо, кафир болсо, күнөөкөр инсан болсо, аны азап периштелер келет экен да азапты көздөй алып кетет экен. Аллах Таала биздин эч кимибиздин гарантиябыз жок. Азыр өзүбүзгө деле карап көрөйлү. Кандай адамбыз? Өзүң мындай шарият боюнча шариаттын элегинен өткөрүп көрчү. Эгерде азыр өлүп калсаң, сен периште келип жаныңды алганда сени ошол азап периштелер алып кетиши мүмкүнбү жаныбызды? Же рахмат периштелер алып кетиши мүмкүнбү? Жана суроодо мункар накирдин суроогуна жооп бере алабызбы, же бере албайбыз? Демек, сөзүң жокпу? Анда бирөөгө тыңсынганды токтот дагы өзүбүздү оңдойлу. Кудайым баарыбызга туура түшүнүк берсин. Адашуудан Кудайым өзү сактасын. Азыр кандай алхамдулилла мусулман болуп, ыймандуу болуп турсак, ошо ыйман менен жан таслим кылууга Кудайым баарыбызга тауфик берсин. Бирахматика.